Билим от курсунун математика бөлүмү жана химия бөлүмдөрүндөгү биздин окутуу программабыз менен тааныштырабыз. Алгач, мисалы бардык сабактардан маалымат алсак болот. Математика 1дин планын көрөлү. Математика 1 бул эмне экен? Так, телефондук стилге өткөзүп алсам болобу экен? Көрөйүнчү. More tools, developer tools болду. Мына, силер сайтка киргенде ушундай көрүнөт. Муну жаап койсом, бияк чалып кетет. Азыр башка. Муну кичирейтсем болобу? Эң кичинеси ушул экен. Макул. iPhone 12 Pro менен карайлы. Же Galaxy менен карайлы. Galaxy S20 Ultra. Телефондон киргениңерде сайт ушундай болот. Бул жакта көрсөңөр темалар. Курс жөнүндө маалымат алсаңар болот. Математика 1 курсун силер сатып алууну кажет барбы, жокпу? Балким силер билген эле суроолор болушу мүмкүн деп ойлосоңор, анда математика 1дин ичине кирип туруп, курстан үзүндүү суроолорду бассаңар, бул курстун ичиндеги суроолордон үзүндүлөр бар. Андан сырткары сынамык тест бар. Биринчи сынамык тестти жазып көрсөңөр болот. Ичинде канча суроо? 60 суроо, 30 колонка жана 30 маселе. Тест бөлүмүн басасыңар, тест кнопкасын баскандан кийин биякта силерге мына суроо чыгат. Суроону иштеп туруп, анан дептериңерге белгилейсиңер. Сынамык тесттерди дептерге белгилейсиңер. Ар бирин дептериңерге белгилегенден кийин, убакыт бүткөндөн кийин эң аягында 61-ге келсеңер, мына ар бир суроонун жооптору көрсөтүлгөн. Мына ар бир 1А, 2В деп мынтип ар биринин жооптору көрсөтүлгөн. Андан кийин булардын чыгарылышын түшүнбөй калышыңар мүмкүн да. Чыгарылышын көрүүнү кааласаңар, иштеп убакыт коюп иштеп бүткөндөн кийин эмне кыласыңар? Мына 30 суроо биринчи бөлүк 30 мүнөт дейт. Таймер коюп иште дейт. Чыгарылышын көрүү деген кнопканы бассаңар, ошол суроого келип туруп, астында мына кантип чыгарылганы көрсөтүлүп турат. Каалаган сурооңорго баргыла. Мисалы бул жерден 32-чи суроо. 32-чи суроонун чыгарылышын көрүү дегенди бассак, 32-чи суроо кантип чыгарылганы жөнүндө астында сүрөт турат. Чыгарылышы турат. Мына ушул чыгарылышынан карап туруп силер түшүнө аласыңар. Анан канча болот курс? 35 күнгө ачылат. Силер 35 күнгө ачылгандан кийин ар бир жумада кайсы темаларды окууну силерге сунуштап койгонбуз. Мисалы мына биринчи жумада буларды окуп бүтүшүңөр керек. Кийин экинчи жуманыкы. Анда ар бир теманын аяктарында мындай тесттер бар. Мисалы тесттер чыгарылыштары менен экен. Киресиңер, тест баскычын басасыңар, андан кийин мына силерге тесттер көрүндү. Тест көрүндүбү? Эми бул тесттин чыгарылышын көрүүнү бассаңар, биякта чыгарылышы бар. Өзүңөр текшердин, мына 50-нү бастың, текшердин, ката чыгардың, 40-ты бастың, текшердин, ката чыгардың, 30-ду бастың, ката чыгардың, 60-ты бастың, эми туура чыгардың. Жообун көрсөк, мына 60 экен. Чыгарылышын көрөлү, биякта чыгарылышы түшүндүрүлгөн. Бул оңой суроо болду. Эми биз бир аз татаалыраак суроого баралы. Мисалы, мен алыска кетип калдым. Математика 1дин мисалы көптүктөр темасынын тесттерин көрөлү. Көптүктөргө барабыз, тесттерине киребиз. Биякта тесттер бар. Булардын жообун көрсөңөр болот, чыгарылышын көрсөңөр болот. Мынтип өзүңөрдү мисалы бир суроону ачып туруп иштеп көрсөңөр болот. Текшердиң, туура чыгардың дейт, туура көрүп калдык. Ушинтип убактыңарды кетирбейсиңер. Сынамык тесттер болсо, мына ар бир жерде сынамык тесттер байрак менен көрсөтүлгөн. Андан сырткары дагы квиздик суроолор бар, жана башка кичи сынактык суроолор бар. Учурда ар бир жуманын биринчи жуманыкы кошулуп келатат. Кээ бир суроолордун чыгарылыштары жок, алар көрсөтүлгөн. Эгер чыгарылыштары жок суроолор болсо, силер же чыгарылышы бар суроону дагы түшүнбөй калсаңар, биздин талкуу группабыз бар. Telegram талкуу группага силерди кошобуз. Ошол группадан эмнени маалымат аласыңар? Бир суроону түшүнбөдүңөр. Же мына видеонун ичине кирдиңер, бир видеону көрдүңөр. Орточо ылдамдыкты табуу боюнча маселелер. Бул видеодо мисалы силерге суроону иштегенди үйрөттү. Андай мындай деп маселени үйрөтөм. Үйрөтүп атканда бул суроонун чыгарылышын түшүнбөй калдыңар силер видеодончу. Анын чыгарылышын түшүнбөсөңөр дагы, суроону түшүнбөсөңөр дагы скриншотун тартып туруп биздин талкуу группага жөнөтөсүңөр. Ошол группадан биз
жооп беребиз. Мисалы дагы сынамык тест. Мына сынамык тест 5 дейт. Тест деген кнопканы басабыз. Биякта суроосу убакыт коюп өзүбүздү сынап иштейбиз. Андан кийин аягында бүт барын бүткөндөн кийин 61-де мына жооптору бар. Жооптор менен канча туура канча ката иштегенибизди көрөбүз. Кааласак кийин келип туруп ар бир суроонун чыгарылышын көрүүнү бассак, астында чыгарылышы жазылган. Бул видео биздин математика курсунун планы боюнча болду. Бул ар бир сынамык тест абдан сапаттуу, чыныгы жыртыга жакындатылып жасалган. Ошондуктан маани берип иштөөнү сунуштайбыз. Анан видеолордун ичинде дагы бардык суроолор жыртыга жакындатылган суроолорду ошондой темалардын баарын өткөнү аракет кылдык. Эң аягында мурдакы жылкы чыныгы жырты суроолорунун дагы видеолор бар. Мисалы, бул чыныгы жыртыда келген суроо экен. Биякта мен болсо астында туруп жазып иштеп көрсөтүп берем. Кошумча дагы катталуу боюнча дагы башка суроолоруңар болсо, биздин Билимот KG Instagram баракчабызга жазсаңар болот, же болбосо 0776 98 12 00 номерибизге дагы жазып сурасаңар болот.